мектептерде дагы биз адаптацияга көрөбүз. Мен башталгыч класстын мугалимдери менен көп сүйлөшөм да, сөзүн айтып атат да, ушул китептерде мисалы ошо орустардын аттары боюнча калган, англис тили алганда ошолордун аттары боюнча калган дейт. Окуп китебинде 50% эркек балдардын ысымы болуш керек, 50% кыздардын. Ошол гендерный баланс обязательно должен соблюдаться. Ошол жерде китептердин ичинде ошол эле Сингапурдун мисалы проблемасын көрүш мүмкүн же жана башка да мисалы адаптация ишинде ошону биз Кыргызстандын проблемасына тууралайбыз да. Мисалы мына биягында мен симметрия үчүн биягында 3 китап, биягында 3 китап дейинчи. Bir budan kırıp saldı. Bir butu yok ki, bir kolu yok işte olup kaldı. Ne kılak molda? Kayakal işe? Ece sizin oyunuz kayakal işe? Мен оюм боюнча экинчи жака кышаяк не дегенде себеби салмагы ошол жакта. Sebebi teң salmaktуулукту бири-бирине бериш үчүн бияк азайып кетти, бияк көбөйүп кетти. Жалал Абад областындагы мамлекеттик университетке келип, мугалимдер дагы суранып, бизге да ушу 12 жылдыктын алкагында жаңы окутуу ОМКлары комплекстер кандай жазылып атат, ошолор тууралуу бизге да жаңылык бериңиздер деди эле. Бүгүн биз келдик. Бүгүн келип сөзсүз түрдө бул жердеги биздин кесиптештерибиздин дагы кызыктар экендигин көрүп турабыз. Алар өзүңүздөр деле көрдүңүздөр го, биз сүйлөп бүт электе суроолорду берип жатышат. Демек, бул дагы алардын кызыга тургандыгын жана бул нерсеге кайдыгер карабагандыгы көрүнүп турат да.